алуучунун аты жөнү жазылат дагы. Бияка паспорттун данныйларын киргизип. Мындан ары Кыргыз почтасынын колдонуучулары жаңы мобилдик тиркеме аркылуу өлкөнүн бардык аймактарында почточулардын кызматтарын жана почта жөнөтмөлөрүнүн бардык түрлөрүн жеткирүү, ошондой эле кайтаруу боюнча маалыматтардын киргизилишин көрө алышат. Жарандардын маалымат менен камсыз кылуу максатында Post Delivery мобилдик тиркемеси иштелип чыккан. Тиркеме 2024-жылдын январында тесттик режимде ишке киргизилди. Ал тиркеме санариптештирилген. Ал жерде биздин кардарлар коммуналдык услугаларды жана башка ыңгайлуу төлөмдөрдү төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Электрондук коммерция боюнча лидер болгон Кытай өлкөсүндө тагыраагы стратегиялык мааниге ээ болгон эркин экономикалык аймакта жайгашкан Кашкар шаарында буга чейин Кыргыз почтасынын расмий өкүлчүлүгү ачылган. Бул өкүлчүлүк президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашкан. Эскертсек, нарын эркин экономикалык аймагы менен Кытайдын Кашкар комплекстүү бажы аймагында өлкөлөр ортосундагы сооданы өнүктүрүү максатында бир катар келишимдерге кол коюлган болчу. Мына ушундай эки тараптуу алаканын алкагында эки өлкөнүн бажы пункттарында жашыл коридор иштей баштады. 30 жылдан бери бизде почта алмашуу түздөн түз болгон эмес. Азыркы күндө бизге ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жардамы менен Кытай өлкөсүнө барып ошо келишимдер кол коюлуп келгендин негизинде иш алып барылып, бизде ошо жашыл коридор аркылуу почта жөнөтмөлөрүн Кытай өлкөсүнөн түзмө-түз алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Азыркы учурда Кыргыз почтасынын аймактардагы филиалдарында пост терминалдар орнотулган. Ал терминал аркылуу жарандар коммуналдык төлөмдөр, салык төлөө, пенсия жана пособияларды, ошондой эле акча которуу кызматтарынан пайдаланып келишүүдө. Эскерте кетсек, пандемия учурунда коммерциялык банктар иштебегендигинен улам алардын кызматын почта кызматкерлери аткарып турушкан. Биздин Кыргыз почтасында азыркы күндө пост терминалдар бар. Пост терминалдан биз акча каражаттарын кабыл алуу, биз ошондой эле свет, газ, коммуналдык услугалар, штраф, ошол акча каражаттарын кабыл алабыз. Ошол акча каражаттарын биз пост терминал аркылуу кабыл ала алабыз. Жана да биздин региондордо пост терминал аркылуу акча каражаттарын чыгарып берүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жыл өткөн сайын заманбап технологиялар өнүгүп, коомчулуктун басымдуу бөлүгү анын кызматтарына өтүп жатканы жашыруун эмес. Мына ушул эле учурда Кыргыз почтасына да кайрылып, анын кызматынан пайдаланып жаткандар барбы? Коомчулуктан сурамжылоо кылып көрөлү. Кыргыз почтасына эч нерсе деле жумушум деле жок пока, колдонгон деле эмесмин. Кандай десем, негизи такси менен эле тааныштар аркылуу салып жиберген. Кызмат менен колдонбойсуз. Тааныштар аркылуу салып жүргөн легче для нас. Мурун деген колдонгон болуш керекмин. Бир коммунальный услуга төлөдүм билем ошондо. Азыр Кыргыз почтасына вообще бара элекмин. Даже каякта барбы жок экенин да билбейм да. Анткени азыр бүт бар эле. Электронный кошелек болуп калды, төлөгөн дагы, отправкасы деле через СМС оповещение деле болуп калды. Белгилей кетсек, Кыргызстанда Кыргыз почта кызматынын 785 байланыш бөлүмү болсо, анда 3000 кызматкер эмгектенип, элди тейлөөнү ишке ашырышат. Байман Акматов, Майрамбек Абдибелал уулу, регион Бишкек.